Assalamu alaikum. Машина кеч каналының көршілері жана жазылушылары. Аралаш видеобуздун 3-чү бөлүмүн баштадык. Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. Бүгүн 26 сентябрь 2021 жыл. Hyundai Getz рестайлинг туманниктер бар. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Төрт дөңгөлөктөн кышкы протекторлары жакшы. Төрт айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр. Айдоочуда подлокотник бар, кондиционер печка. 380 миң, суаз. 350 миң сом. Deo Gentra, Chevrolet Gentra. Дискалары жакшынакай экен. 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, газ бензин. Баасы жазылып атыр тилекке каршы. Deo Lacetti 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. $310 миң сом. Hyundai Getz 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Дөңгөлөктөрү жайкы. 270 миң сом деп атат. Hyundai Getz туманниктер бар, 2004, коробка автомат. Кондиционер бар екен, подогрев бар бы? Подогрев могу жеринде. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күзгүлөр, комплектация жакшы эле, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Айтылыш баасы 360 миң дедиңиз, 360 миң. Hyundai Getz. Туманниктер бар, 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. Коробка механика, механика экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Баасы канча болду? 330 миң сом. Фаркоп. Hyundai Getz 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка автомат. Электро күзгүлөр. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер печка. Баасы 330 миң сом. Ravon R3 же Nexia 3 деп деле кое беребиз өзү. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, механика өзү. Автомат базы көрүп элем. Механика экен. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер бар. Корректировка фар 3 режимде. Айтылыш баасы 500 миң сом. Chevrolet Aveo. Бұл решетка радиаторларын кішіне башқача алып жасапса, өкөндөтен окшош болуп турат азыр Nexia 3 мен кошулуп. 2008 Европа бул, Өзбекстан эмеспи? Жок, кыймылдаткычтын көлөмү 1.2.
350 миң сом деп атат. Айтылыш бағасы. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер, печка. Шулар екен. Honda Jazz машина кейджи. Эки миң эки кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 коробка механика. Айтылыш басы 420 миң сом. Kia Picanto. Анда Европадан кен да? Кыре эмес, Европа болуп калат. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. 300 миң сом. Коробка механика. Монитор коюлган бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Honda Jazz. Эки миң эки кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 коробка вариатор. Айтылыш баасы 500 миң сом. Chevrolet Cobalt. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, пробеги 270 миң километр. Монитор коюлган. Кондиционер бар, отуруштарында жылытуу системасы бар. 2013 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 550 миң бе? 520 миң сом. Mercedes-Benz A-класс. Парктрониктер, фарамыватель. Дөңгөлөктөрдө төртөө тең ушундай куюлган дистерде жайкы, протекторлору жакшы абалда. Үзгүлөрүндө повторитель поворота. Машина кейджи каналы. Электро күзгүлөр, ошол эле бая жыйылма функциясы менен кошо. Мультируль. Монитор бар екен, Eclipse. Жакшы. Подлокотник кожаный, отуруштары өзү кандай заводской? Ткань ба? Ткань. Азыр чехол кадалган экен да. Парктрониктерди өчүрүп жандыруу. Кондиционер, печка экен, климатта эмес экен, а? Жакшы. Баасын канча дедиңиз эле? 500 миң сом. Пробеги канча болуп калган? 119 миң. 119 миң бе? Аз го? 2009 да? Ооба. Неме? Так. Бензин да бул, а? Бензин. Жакшы. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Комплектация авангард. Парктрониктер, фарамыватель. Дискалардагы мындай башкача спицевыйга окшош кетет экен. Люк. Монитор. Заводской экен өзүнүкү. Так, старт-стоп. Во, иштейби? Оригинальный го, башкача, а? Так, биринчи жолу көрүп атсам. Кайсы жеринде да бар? Ключүндөбү? Бул эми заводской беле же жасалдыбы? Заводскойбу? Биринчи жолу көрүшүм чындыгында. Пробеги 250 миң километр. Люк дедик, көрсөттүк, отуруштары кара кожада. Жакшы, $9,5 миң. Басы. Мына эми кайтчаттагы сатылган унаалар болсо көрсөтүп кетейин, мына кайтып аткан мен дагы. Сатылган жок экен, а? Сатылып аптыр.
Маалымат кагазы бар болсо сатылган эмес болот. Сервис сатылдыбы? Сатылдыбы? Канчага алдыңыз? 650. Жылы? 2005, 650. Насип кылсын ака. Жакшы. Коробка механика экен, а? Кете берели. Мон Nexia да сатылды экен, а? Кызык болуп атат. Салам алейкум, Nexia сатылдыбы? Сатылган жокпу? Жок, алып кирип кетип атам дейт. Сервис сатылдыбы? Канчага түштү? 420 миң. Жылычы? 2000 кен. 2000. Жакшы. Автоматпы? Оң рулда автомат болот. 420 миң. Жакшы. Эстима сатылдыбы? Сатылды элекпи? Сатылбаптыр. Альфардка жетишеби экенбиз? Альфард сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылдыбы, канчага кетти? 7,5 миң. Жылы? 2005. Жакшы, насип кылсын. Альфардта сатылып тур. Эми мына көрүп атасыздар. Сатылбагандан көрө сатылган унаалар көп болду мына кайтып атканына. Менен күбө болдуңуздар. Биз эми бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды ушун менен жыйынтыктайбыз. Ар бир тартылган видеобузду көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтар дагы да дайыма тартып жүргөнгө аракет кылып атабыз. Сиздерден бир гана лайк басуу, каналга жазыл электер жазылуу, жана ой, сунуш, пикир, кеңеш, каалоолоруңуздарды комментарийге жазып койгула. Ушуларды эле аткарып турсаңыздар, биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон болосуздар. Ишиңиздерге ийгилик, чын денсаулык каалап кетем. Эмдиги чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.